Павлодарда каза болгон Германиянын жаранын 2 лесбие кыз өлтүргөнү белгилүү болду. 2007-жылдан тарта интернеттен казак кызы Германиянын тургуну менен таанышып, жакындаша баштайт. Интернет таанышы бир күнү Павлодарга келгенин айтып, кызды өзү жашаган үйдүн дарегин берип чакырып алат. Конокко келген кыз менен жакындан таанышкан чет өлкөлүк жаран кызга интим сунуштайт. Кыз болсо караманча каршы болуп, анын сүйгөн кызы бар экенин айтып, алар көп жылдан бери экөө чогуу жашаарын билдирип үйүнөн чыгып кетет. Ачууланган кыз барда иштеген сүйгөн кызына келип болгон окуяны айтып берет. Барда иштеген шерге кызганыч сезими менен өзүн башкара албай ачууланып, кыздын таанышын алдап телефон чалышат. Кыз интимдик жакындашууга жигитке телефон аркылуу макулдугун берип, таанышына конокко бармак болушат. Экөө колдоруна 2 бычак алып алышат, дагы эшикти ачаар менен жаш жигитти бычактап салышат. Окуя болгон жерден изин сутуп качып кетишет. Укук коргоо органдары тарабынан бул иштин бети ачылып, кылмышка шектүү 2 кыз 16 жылга эркинен ажыраган деп жазат газета «Время». Булак Назар Ньюс.